жатабыз, мектептерди, фактарды барын силерге да жетебиз. Президент Садыр Жапаров Дүйшөмбү шаарына барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугат. Чек ара жаңжалынан кийинки анын сапары кызуу талкууга түштү. Мы предлагаем новый кодекс о административном правонарушении ввести статью. Ички иштер министрлиги кыздарга тийишкен жигиттерди 7 суткага чейин камакка алууну сунуштады. Бул кыз келиндерди зомбулуктан жана ыдык көрсөтүүдөн сактоо үчүн киргизилет. Ооганстандагы талиптер Тажикстан менен чек арага жакын жайгашкан Кундуз шаарын курчап турат. Уолл-стрит басылмасы эл аралык күчтөр чыгып кеткенден кийинки 6 айдын ичинде Ооганстандын азыркы өкмөтү кулашы мүмкүн деп жазды. Саламатсызбы, бүгүн Азаттыкта соңку кабарларды учкай тааныштырабыз. Студияда мен Эрнест Нурматов, биз менен чогуу болуп туруңуз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ушул аптанын соңунда Түркмөнстанга жана Тажикстанга расмий иш сапар менен барары ырасталды. Бул анын аталган мамлекеттерге жасалчу биринчи визити. Президенттик администрация ырастагандай, Садыр Жапаров алгач 27-28 июнда Түркмөнстанда болот. Ашхабадта ал президент Курбангулы Бердимухамедов менен жолугуп, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулайт. Кыргызстандын президенти андан ары 28-29 июнь күндөрү Дүйшөмбү шаарына өтүп, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан кийинки биринчи чет элдик сапарын Орусияга жасаган, кийин Казакстанга жана Өзбекстанга барды. Ортодо Орусияга кайра барып кайтты жана Түркияда да иш сапар менен болуп келди. Жапаров Тажикстанга барары мурдатан эле айтылып жаткан, бирок Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы апрелдин соңунда, майдын башында тутанган чырдан улам ал сапар кечеңдеген эле. Баткенде суу бөлүштүрүүчү жайдагы келишпестиктен улам чыккан куралдуу жаңжалда Кыргызстандын 36 жараны, Тажикстандын 19 жараны курман болгон. Баткен облусунда 100дөн ашык жеке турак жай талкаланып, өрттөлүп, мектеп, балабакча жана чек ара бекети сыяктуу мекемелер аткыланып, кыйраган. Тажикстандагы бир нече мектеп имараттары жана жапа чеккенин билдирип, кылмыш ишин козгогон. Жапаров өз билдирүүлөрүндө чек ара көйгөйү чечилмейин, Тажикстанга барбай турарын айткан эле. Айрымдар болсо, Кыргыз президенти Тажик президенти менен нейтралдуу өлкөдө жолугушуу керек деген пикирлерин айтып жатышкан. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун жолугушуусунда тараптар эки тараптуу кызматташуунун учурдагы актуалдуу багыттарын талкуулашат. Анын ичинде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча маселелерди кеп кылышары расмий такталды. Президенттин болочок сапары социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланып жатат. Кай жагынан албайлы президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий иш сапар менен барганы туура эмес. Менимче барбайт эле. Россияга болгон иш сапарында Путин бул маселени көтөрүп, биздин ажого айтса, 2 күн мурда Кремлден Козак Путиндин тапшырмасы менен келип, Кыргыз президентин Рахмондун чакыруусун кабыл алып, Душанбеге расмий иш сапар менен барып келүүгө көндүргөн окшойт. Барбай эле койсун, нейтралдуу аймакта сүйлөшсүн. Рахман агрессор, 36 кишинин өлүмү, канчалаган үй, мектеп, ФАП өртөлдү. Сууну токтотуп, жолду жаап, жок дегенде 1 жыл кирди чыкты кылбаш керек. Барып сүйлөшүп чек араларды чечсин. Баткен эли кыйналып кетти. Дипломатиялык жол менен элдин кызыкчылыгын жогору коюп, бере турган жерлерди берип, ордуна ала тургандарды алып, шахматы жок кылып, анан зым менен тосуп салса, эл өз оокатын кыла берет. Барба, сүйлөшпө деген туура эмес болот. Нейтралдуу жерден сүйлөшүш керек эле. Жаш баладай кылып өзүнө чакырганына макул болгондук бул тышкы саясаттагы ыйкы-тыйкыны билбегендик деп коет. Эртең душманыңдын үйүнө барып, элдериңди өлтүргөн колдорду кысасыңбы? Билип билбей ичиңердеги арам оюңарды чыгарбай тургулачы. Ал жакта ОДКБ же ШОС чогулса керек, быйыл Тажикстанда өтөт деп укканмын. Афганистан менен чектеш жердеги чырды да талкуулашса керек. Катар мамлекетинин адистери Кыргызстанда 150 балага жасалма кулак жабдуусу, коклеардык имплант тагып беришет. Ар бир импланттын баасы $25,000 жогору. Бирок алар жабдууну акысыз тартуу кылышмакчы. Долбоор 3 жыл ичинде ишке ашат. 24-июнда башталган бул операциялардын биринчи этабында 5 жашка чейинки тубаса кулагы укпаган 29 бала тандалып алынды.
Операциялардын жүрүшү тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кенен баяндайт. 1 жаш 3 айлык Каныкейди ата-энеси 13 жыл бою күтүшкөн. Зарыгып тапкан наристесин 2 кулагы тең укпастыгын 3 айында билишкен. Каныкей саналуу мүнөттөрдөн кийин акысыз операцияга кирет. Өз алдынча акча чогултуп чет өлкөдөн жасатайлы деген оюбуз бар болчу, бирок биздин тапкан каражат андай операцияга жетпейт жана андан тышкары биздин өкмөттөн дагы андай жардам жок тилекке каршы. Бардыгы өкүндүргөнү СНГ мамлекетинен бардык өлкөлөрдө, мисалы Өзбекстан, Казакстан өз жарандарына ушундай операцияны ошо мамлекеттин бюджетинен бекер эле жасалып берет. Ал эми бизде тилекке каршы андай мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн ар бир ата-эне өз алдынча аракет кылат. Катар өкмөтүнүн колдоосу менен келген дарыгерлер 2020-жылы 4 балага кохлеардык имплант тагышкан. Быйыл алардын саны 29га көбөйдү. Бир операция адатта 4-5 саатка созулат. Алдыдагы 3 жылдын ичинде катарлык дарыгерлер дагы 150 кулак укпаган кыргызстандык балдарга акысыз имплант тагууну көздөшүүдө. Дүйнө жүзүндө мындай имплант тагуу өтө кымбат баада. Бирок бизге имплант чыгарган медициналык компания кайрымдуулук иретинде жардам берди. Маселен, бир кохлеардык импланттын баасы $25,000 жогору турат. Буга чейин биз Газа тилкесиндеги кулагы укпай калган 180 балага кохлеардык имплант тактык. Газадагы дагы көп балага жардам берели деп турабыз. Биздин экинчи ири кайрымдуулук долбоорубуз эми Кыргызстанда болуп калмакчы. Бул сыяктуу кымбат баалуу операциялар Кыргызстанда мамлекет тарабынан каржыланбайт. Ушундан улам кулагы укпаган наристелердин ата-энелери өз көйгөйү менен жалгыз калышат. Андан кийин бизде негизи Кыргызстанда госпрограмма жок. Ошо боюнча азыр иштер жүргүзүлүп атат. Анан Катар бизге өтө көп жардам берип атат. Былтыр Аль-Кахтани профессор өзү келген, 4 операция кылган. Андан кийин алар өзүлөр министерствосуна кайрылып, Катардагы суранган бизге жардам, Кыргызстанга жардам берелик депчи. Анан ошо программа түзүшкөн. Ошо программа карата бизде буюрса 150 операция жасалат. Бирок 150 операциянын ичинде балдар 5 жашка чейин тандалып атат. Чоң балдар болсо алар жаңы туулганды угуп, сүйлөп жүрө турган балдар внезапно укпай калгандарды ошолорго жазылат да. Кыргызстанда азыркы тапта 5 жашка чыгалып 150дөн ашуун баланын 2 кулагы тең укпай каттоодо турушат. Кохлеардык имплантты адистер адатта 5 жашка чейин тагып, баланы андан кийин калыбына келтирүү, окутуу процесстеринен үзбөй катыштырса гана кулак угуу сүйлөө жөндөмү өнүгөрүн айтышат. Доктурлар угуу мүмкүнчүлүгү тубаса жок балдар көбүнчө ара төрөлүп, энеси кош бойлуу кезде ооруган учурда болушу мүмкүн экенин белгилешти. Бактыгүл Чыныбаева, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек. Адатта Алай районунун Сарымагол айылында жай мезгилинде туристтик сезон башталчу. Бул аймакка көбүн эсе эс алуучулар Европадан келип, алардын айрымдары Ленин чокусуна чыгууга да кызыгат. Бирок быйыл чет мамлекеттен каттаган туристтердин саны абдан эле аз. Ар жылы турист тоскон Сарымагол айылындагы учурдагы абал тууралуу кесиптешим Марат Акимбек уулу сөз кылат. Негизинен 2018-2019 жылы жакшы болду туризм. Ал эми пандемиядан бери 2020да ишибиз өтө солгундап токтоп калды. Бактыгүл Нармаматова 2018 жылы өз үйүнө туристтерди тосо баштаган. Андан бери бир топ киреше таап, турмуш шартын жакшыртып алганын айтып жатты. Туристтер менен 14 жаштагы кызы Гүлнур сүйлөшөт. Ал үчүн жаш кыз англис тилин окуу үйрөнүүдө. Биз туризм боюнча иштеп баштаганда биринчи кыйынчылыктар болгон. Мен ага чейин окуган эмесмин, мен ал кезде кичинекейде болгом. Андан кийин турист алып баштагандан кийин окуп баштадым. Ошо англисче сүйлөп, өзүм словарларды жаттадым. Курстарда окуп жүрдүм. Өзүм аракет кылып, үйдөн да китептерди окуп, ошол аракеттерди кылам. Өткөн жылдан бери Гүлнур дагы тил курстарына барбай калды. Анткени пандемия шартында туристтер да келбей жатат. Бактыгүл Нармаматова келерки жылда туристтер көбөйүп калат деп ишенет. Ошол себептүү кошумча киреше катары кийизден ар кандай белек бешкектерди жасайм деп турат. Алар кичинекей мага окшогон нерселерди белек кылып өздөрүнүн мамлекеттерине алып кетишет да. Өтө чоң нерсени да каалашпайт алар, кичинекей нерселерди. Мен эми быйылгы жылы кышында бекер отурбай кол өнөрчүлүк менен алектенсемби деп ойлоп жатам. Себеби бир бурч кылып койсом, бул дагы үй бүлөлүк киреше. Туристтер алышат да.
Сармогол айылы Кыргызстандын эң алыскы айылдардын бири. Ал 2000 жылдары Тажикстандан Кыргызстандын карамагына кайрадан өткөн. Сармоголдо негизден памирдик кыргыздар жашайт. Айыл 2 район чектешкен жерде. Ал айдын эң акыркы айылы. Облус борборунан 210 чакырым алыста. Сармоголдон кийин чоңулай башталат. Сармоголго бул күнү мына ушул 2 гана турист келди. Голландиялык Нидерланддардын жараны 63 жаштагы Мелане Дейхан кызы менен конок үйгө эмес, дал ушул шырдак салынган бөлмөдө түнөй турган болду. Мелане Дейхан мурдада Сармоголго келип эс алып кеткен. Бул жолу кызы да ээрчите келиптир. Кыргызстанга экинчи жолу келишим. Бул менин кызым. Кызым да бул жакты көргүсү келди. Быйыл кызым менен келдим. Пандемия боюнча биз жакта өткөн жылы ооругандар болду. Быйыл абал жакшы эле. Бизден бул жакка түз келүүгө болбойт, ошондуктан Түркия аркылуу келдик. Азыр Түркияда жабылып, эми 3 ай бул жакта болобуз. Бул жактын жаккан жери Алай менен Сармоголдо бийик тоолор аябай көп. Биз тоолорду жакшы көрөбүз. Ал эми биз жакта тоолор жок. Көпчүлүк жер түздүк. Голландиялык меймандар эртеңки экскурсия кылчу аймактар менен таанышып жатышат. Ага ылайык эртеңки күн Ленин чокусуна чыгуудан башталмай болду. 2017 жылы 26 октябрда андагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Ленин чокусу Манас чокусу деп өзгөртүлүү сунушу жогорку кеңеште сунушталган. Чоку Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдөгү эң бийик чокулардын бири. Анын бийиктиги деңиз деңгээлинен 7134 метр. Булар эртең эки күндүк убактысы бар экен. Бир күнгө мына Ленин тараптагы Тулпар көл деген көлгө барып, ошол жерде бир күндүк кичине поход жасашып, анан ал жерде боз үйгө жатканды суранып атышат. Анан экинчи күнгө мүмкүн болсо, эгер аба ырайы жакшы болуп турса, 1-2-3 сааттык ат минебиз дегендей планды кылышты. Туристтерди түйшөлткөн дагы бир маселе документ жасоо. Аны конок тоскон жергиликтүүлөр даярдап беришет. Чек араларга жакын жайгашкан аймактар булар Пагранга карап турат. Ал жерлерде дагы учурда өзүнүн эмеси менен мезгил менен текшерүүлөр болот. Пограничтер келип текшеришет. Бирок ал учурда туристтер болсо алардан погран пропускасын талап кылат. Бирок ал погран пропусканы даяр кылыш үчүн 3 күн деген айтылган, бирок 3 күн эмес, ал 10 күндөн ашык убакытта талап болуп бүтүп калат. Кээде бүтпөй да калат. Сезон аябай күчөп кеткенде туристтер көргөндө очередь болуп калат. Анан туристтерге ушул дагы тоскоолдук жаралат. 2018-2019 жылдары күнүнө бир үйгө 20га чейин турист тоскон айылдыктар азыр жумасына 1-2 гана конок күтүп калышты. Арат Акынбек уулу, Азаттык, Ош. Улуттук университеттин Ош филиалында паралуу схемасын уюштурууга шектелип кармалган окутуучу үй камагына чыгарылды. Ош облустук сотунан Азаттыкка кабарлашкандай, шектүүгө өлкө аймагынан соттун жана тергөөчүнүн уруксаты жок чыкпоо эскертилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет окутуучуну паралууга шектүү катары 18-июнь күнү кармаган. Азыр башка жаңылыктардын учкай топтому. Документтердин негизинде интернеттен дагы 24-июнда Бишкек шаардык соту президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө бүткүчөктү камакта калтырды. Ушундай эле чечимди мурдараак 1-май райондук соту кабыл алып, адвокаттар шаардык сотко даттанган эле. 9-июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Данияр Нарымбаевди кум төрүшүнө байланыштуу айыптап, коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Нарымбаев 2012-2015 жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратын жетектеген. Кум төрүшү боюнча бир катар азыркы жана мурдагы атка минерлер кармалды. Айрымдары суракка чакырылып жатат. Түркия өкмөтү Баткенде бош жаткан 1000 гектар жерге мөмө-жемиштин бир нече түрүн өстүрүүгө жана анын түшүмүн кайра иштетүү үчүн ишкана ачууга көмөктөшөт. Мындай маалымат Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган Баткенге барганда белгилүү болду. Министрлер кабинетинин Баткендеги өкүлчүлүгү тараткан маалыматта Түркия кол кабыш кыла турган каражаттын көлөмү жана анын ишке ашыра турган убактысы айтылган эмес. Ички иштер министрлиги кыздарга тийишкен жигиттерди 7 суткага чейин камакка алууну сунуштады. Мекеме бул үчүн үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамын кеңейтип, ага тааныш эмес адамдардан жасалган зомбулуктарды дагы киргизүү керектигин билдирет. Милиция алгачкы учурунда киши колдуу болгон Бурулай Турдаалы кызы менен Айзада Канатбековага дагы жигиттер алгач тийишип, соңунда ушул абалга келгенин белгилешет. Мы предлагаем новый кодекс о
административный... Биз ушул эле мыйзамга жана администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске аялдарга зомбулук көрсөткөндөргө жана ошентип коркуткандарды камакка алуу ордерин берген беренени сунуштайбыз. Натыйжада улам тийишип, ыдык көрсөтүп жаткан жигит 7 суткага камакка алынат жана андан жабыр тарткан кыз корголот. Назойливого парня. Кыргызстанда 100 000 жаран коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алды. Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун директору Гүлбара Ишанапысова 24-чүндө Азаттыкка кабарлагандай, алардын жарымы экинчи дозаны да алып бүтүп калды. Учурда өлкөдө 65 жаштан өткөн жарандар Орусиянын Спутник В вакцинасы менен эмделүүдө. 18ден 65 жашка чейинкилерге сайылчу Кытайдын Sinopharm препараты түгөнгөн. ЮНИСЕФ эл аралык уюм аркылуу жакын арада дагы 75 000 Кытай вакцинасын алып келинери расмий кабарланган. COVID-19 вирусун жуктургандардын расмий эсеби Кыргызстанда 118 000ден ашкан, алардын 107 000ге жакыны айыгып, 2 000ге жакыны каза болду. Эми эл аралык тема. Оганстандагы талиптер Тажикстан менен чек арага жакын жайгашкан Кундуз шаарын курчап турушат. Wall Street журнал басылмасы америкалык чалгын кызматтарына таянып, эл аралык күчтөр Оганстандан чыгып кеткенден кийинки 6 айдын ичинде Кабул өкмөтү кулашы мүмкүндүгүн жазды. 25 июнда Оган президенти Ашраф Гани Вашингтондо АКШ президенти Джо Байден менен Оганстандагы кырдаалды талкуулаганын жатат. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы. Оганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын куралдуу кармашууланып жатат. Талиптер шаршемеде Тажикстан менен чек арага жакын жайгашкан Оганстандын түндүгүндөгү Кундуз шаарынын жакка белине жакындашып, калааны курчап алышты. Жергиликтүү тургундардын айтымында оор салгылашуулар жүрдү. Электр энергиясы жүк жеткирүү үзгүлтүккө учурады. 22 июнда талиптер Тажикстан менен негизги чек ара өткөлүн Кундуздан 50 чакырымдай жердеги Шерхан Бандар шаарчасын ээлеген. Талиптер менен кармаш күчөгөндүктөн 23 июнда баш кала Кабулдун түндүгүндө жүздөгөн тургундар, алардын ичинде мурда согуштук аракеттерге катышкан куралчан адамдар Оган күчтөрүнө колдоо көрсөтүп чыгышты. Бүгүн республиканы сөз эркиндигин жана Оганстандын көз карандысыздыгын коргоо үчүн чогулдук. Эгер Талибан тынчтыкты кааласа, биз тынчтыкты камсыз кылабыз. Кармашты тандаса, биз ага да даярбыз. АКШ өткөн айда Оганстандагы 2,5–3,5 миңдей америкалык жоокерлер 11 сентябрга чейин чыгып кетерин жарыялаган. Аны улай Түндүк Атлантикалык аскердик альянс же НАТОда 7 миңдей жоокерин Оганстандан чыгаруу аракетин баштаган. Ал арада The Wall Street Journal басылмасы талиптердин чабуулдары күчөгөндүктөн Оганстандагы кырдаал боюнча прогноз өзгөрүп жатканын жазды. Маалыматка ылайык америкалык чалгын агенттиктери эл аралык күчтөр Оганстандан чыгып кеткенден кийинки 6 айдын ичинде Оган өкмөтү кулайт деген бүтүмгө өткөн аптада келген. Буга чейин Кабул өкмөтү кеминде 2 жыл согушкерлерге туруштук берет деген тыянак бар эле. 20 жылдан бери согуш токтобой жаткан өлкөдөгү кырдаал Оган президенти Ашраф Гани менен америкалык президент Джо Байдендин Вашингтондогу сүйлөшүүсүндө да талкууланганы турат. Аскерлерди чыгаруу боюнча мөөнөт сентябрда өзгөрөт деп күтпөй турганымды айта алам. Бул маселени албетте биздин коргоо министрлигибиз карайт. Жума күнгү сүйлөшүүлөрдүн алкагында президент гуманитардык жардам көрсөтүүнү улантуу үчүн Оганстандын өкмөтү менен иш алып баруу тууралуу убадасын кайра белгилейт. Буга чейин Түркия эл аралык күчтөр Оганстандан чыгып кеткенден кийин Кабулдун эл аралык аэропортунун коопсуздугун камсыз кылуу сунушун берген. 24 июнда АКШнын коргоо министрлигинин жана мамлекеттик департаментинин өкүлдөрүнүн турган делегация Анкарага келип, бул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү турат. Кубат Касымбеков, Азаттык. Жергиликтүү темаларга кайталы. Июнь айынын башында сот чечими менен Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Мирлан Амантуровго козголгон кылмыш иши кыскартылды. Амантуров 12 жыл бою мэрияга караштуу Бишкек асфальт сервис ишканасын башкарган. Ал күч органдары тарабынан мэриядагы коррупциялык схемага тиешеси бар экени айтылып, кылмышка шектелген болчу. Мирлан Амантуровдун иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде тергелип жаткан учурда атайын кызматтын имаратын айланта асфальт төшөлүп жатты. Кылмыш иши кыскарган Амантуров мамлекетке 25 миллион сом зыян келтирген деп айыпталган эле. Азаттык УКМКнын короосуна асфальт төшөө менен Амантуровго козголгон кылмыш иштин байланышын чиновниктин мэрияда иштеп турган учурдагы топтогон эбегейсиз байлыгын атайын иликтеп чыкты. Анын толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан толук көрө аласыз.
Футбол боюнча Европа чемпионатынын финалдык бөлүгүнө чыккан 24 команданын ичинен 3 тур менен өткөн беттештердин жыйынтыгында акыркы орундарды алган 8 команда үйлөрүнө кайтышты. Ал эми жетиштүү упай топтогон 16 команда өз бактыларын эми мелдештин 1-8 бөлүгүндө сынашмакчы. Кененирээк кийинки материалда. 23 июнда 3 айлампанын акыркы 4 оюну өттү. Е тайпасында Швеция менен Польша, Словакия менен Испания күч сынашты, ал эми F тайпасында Германия менен Венгрия, Португалия менен Франция беттешти. Бир караганда Е тайпасында Испания күчтүү команда катары фаворит сезилгени менен 3 айлампанын жыйынтыгында Швеция алдыга чыкты. 23 июнда шведтер Польшанын курама командасын 3-2 эсеби менен утуп, жалпысынан 7 упай менен биринчи орунду ээлешти. Ал эми буга чейинки 2 оюнда Швеция жана Польша менен тең чыккан испандар акыркы шансы катары сезилген оюнда Словакия командасын 5-0 менен утуп, чоң жеңишти жылоолошту. Ошентип испандар өз тайпасында 5 упай менен экинчи сапта. F тайпасы чучу кулактын жыйынтыгы менен көпчүлүктү таң калтырып, Европа эле эмес, дүйнөнүн Франция, Португалия, Германия сыяктуу командалардын топтогон болчу. Бирок алардын катарына кошулган Венгрия бул чемпионатта эң татыктуу оюндарды көргөздү. Атап айтканда, венгерлер буга чейин Франция менен 1-1 ойноп тең чыгып, акыркы оюнда дүйнөнүн 2016 жылдагы чемпиону Германия менен кездешти. Алар атургай аз жерден утушка ээ болуп кала жаздашты. Мюнхен шаарындагы Альянс Арена стадионунда өткөн оюнда албетте 15 миңге жакын көрөрмандардын көбү өз үйүндө германиялыктарды колдошту. Бирок ага карабай оюндун 11 минутасында Адам Салаи башы менен дарбазага топ киргизип, Венгрия алдыга чыкты. Андан кийин немистер кайра чабуул жасашты. Хуммельс, Киммих, Хаверс ракетти катуу жасашты. Бирок оюндун биринчи жарым бөлүгү 1-0 эсеби менен Венгриянын утушунда аяктады. Эсеп ошону менен 64 минутка чейин сакталды. Венгерлердин дарбазачысы жаңылып, Германия бир топ киргизди. Бирок 67 минутта Венгрия кайра бир топ менен алдыга чыгышты. Германия кайра чабуул жасап жатышып, оюндун 82 минутасында гана эсепти теңей алышты. Бул ирет Горецко топ киргизди. Германия ошонун аркасы менен 8-1 финалга чыкты. F тайпасындагы башка оюнда Франция менен Португалия дагы 2-2 менен тең чыгышты. Шуну менен алар дагы чемпионаттын кийинки баскычына өтүштү. Француздардан Карим Бензема 2 топ, португалдардан Криштиано Роналдо 2 топ киргизишти. Ал топтордун 3-өө пенальтиден кирди. Чемпионатта бир курама команданын катарында ойноп, эң топ киргизген оюнчу катары Криштиано Роналдо рекордту жаңыртты. Анын торпосунда 109 топ бар. Азыр 25 июнга карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Бул биз маанилүү деп тапкан жаңылыктар топтому болду. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Бүгүн Азаттыкта берүүсү иш күндөрү саат 19:30-да эфирге чыгарын тактап коелу. Бизди Азаттыктын YouTube каналынан, социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан жана Next TV телеканалынан түз көрсөңүз болот. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Саламатта калыңыз.